Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүн буйруса Келечек Турак Жай кооперативи 300 кардарына үй алып берди. Сүйүнчүү туугандар, мына ушул үйдү кайсыл жерден алды десеңиздер, азыр сиздер менен бир аз баяндап берели, биз менен бирге болуңуздар. Куттуктайбыз. Биздин 300 кардар болдуз. Баягы майлуу сүт болсун, алган үйүңүз ургач болсун, эч качан жамандыктар болбосун, үйүңүздө жакшылыктар эле боло берсин. Ошо. Адам кийин болсо, бул сиздерге стиралка. 300-үнчүнү белгилеп атабыз бул жерден. Биз Келечек Турак Жай кооперативи бүгүнкү күнү Ош шаарында 300-үнчүнү белгилеп атабыз. Бул белгилегенибиздин себеби 300 адам бизден үй алды. Официально бул полный уже 300 адам алганы азыркы учурда. Алдан кийин биз бул менен токтоп кетпейбиз. Биз айдан айга жылган сайын биздин резервибиз да чоң. Биз үйлөрдү элдерге алып бергенге даярбыз дагы. Булдан да тышкары 100дөн ашык адам азыркы моментте үй издеп атат. Биз аларга да алып бергенге даярбыз. Адан кийин болсо баягы биз кеңселерибизди ачып атабыз. Башка житобластан колубуздан келишинчекти аракет кылып расширение менен кетип атабыз. Ошонун негизинде биз акция кылып атабыз. Баягы вступительный взнос бизде 4% болчу. Ошонун негизинде биз акция кылып атабыз. Ошого бир 3% кылып атабыз. Адан кийин болсо баягы бизде азыр рынок аябай эле кымбаттап кетти үйлөрчү. Мурун $40,000 чейин ушундай алып берчү элек. Адан кийин доллар көтөрүлүп кетип, азыр үйлөр кымбаттап кеткендин негизинде биз 2,8 миллион чоңойтук суммабызды 3,5 миллионго чейин алып беребиз. Мынакей урматтуу достор, мына ушул 300 кардарыбыз, бактылуу кардарларыбыз жаныбызда турат. Буйруса үйүңүздөр кут болсун. Үйүңүздөр кут болсун, сизге дагы үйүңүз кут болсун дейле. Аты жөнүңүздү башынан тааныштырып айтып кетсеңиз. Мен Кубанычбек уулу Мирлан, Өзгөн районуна караштуу Мырзек айылында туулуп өскөн. Азыркы учурда Ош шаарында жашайбыз. Ош шаарында жашайсыз. Сиз да бир аз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, эчеке. Кубанычбек кызы Акназик. Ошо Өзгөн районунун Мырзек айылында болобуз. Бир тууган карындаш болсуздар. Ооба, бир тууган карындаш. Бар болуңуздар. Үйдү кайсыл жактан таптыңыздар? Кайсыл областтан? Ошону тактап айта кетсеңиздер. Бул жакта көрүүчүлөр өтө ошону тактап бериңиздерчи деп көбүчө суранышат. Айта кетсеңиз. Биз азыр Ош шаарынан алып атабыз. Өзү жазылганыбыз Бишкектен жазылганбыз очередке турганда. Азыр Ош шаарынан үйлүү болуп атабыз. Кудай кааласа. Үйүңүз кайсыл райондо жайгашкан? Ош шаарынын Ошский районунан Жим көчөсүндө жайгашкан. Көчөсүндө. Канча бөлмөлүү үйүңүз, канчанчы этажда жайгашкан? Үйүбүз 42 квадрат метр эсептелет. Но элитка бир комнат, бирок 2 комнат болуп жасалган. Сиздер өзү негизи Ошто турасыздарбы, Бишкектеби? Өзү биз Ошто турабыз. Мен Бишкекке жумуштар менен барып консультация алсам, эмес. Консультация. Договорлору, келишимдери жакты мага. Жаккан үчүн Келечекке жазылдык. Келечекке жазылдыңыздар. Канча суммага жазылдыңыздар Келечек компаниясы? Келечекке биз 2 миллионго жазылганбыз. 25%ын төлөп, анан 4%дык вступительный взносун төлөгөнбүз. Ошону төлөп туруп очередке жазылгансыздар, Очередиңиздер ошондо кайсыл убакытта жазылгансыздар? Очередиңизди тактап айтып койсоңуз. Очередибиз биз жазылган учур февралдын 13-үндө жазылганбыз. Канча убакытта тийди? Ровно 4,5 айда тийди да. 4,5 айда очередиңиздер келди. Үй тапкыча 1,5 ай өтүп кетти аралыкта. Үйүңүз өзүңүзгө жаккан үй тапкыча бир аз убакыт өтүп койсуздар да? Ооба. Эми
очередь башына очередке туруш үчүн баштапкы 25% бердик деп атасыз, Бердик, бергенден кийин очередиңиз келди, 75% компания берет, Ооба. ошол 75% канча сумма берди компания силерге негизи? 75% 1,5 миллион компания берди. 1,5 миллион компания берди дагы 10 жылга бөлдү. 10 жылга. 10 жылга бөлгөндө канча суммадан тиет экен сизге айына? 1,5 миллионду бөлгөндө 12.500дөн тиет экен. Аны 2.000 плюс 14.500 болот экен. Бул 2000 эмнеге экен аке? 2.000 ушу компаниянын эсиле. Услугасы. Компаниянын услугасы 2.000 айына. Бар болуңуз. Сиз дагы бир аз айта кетсеңиз, эжеке карап отуруп кандай кубанычтар болуп атабы үйүңүз жөнүндө? Ооба, кубанычтар болот. Бул жакта карап эле таң каласыз, үйүңүз кандай экен? Үйүңүз жактыбы сизге? Ооба, үй жакты, үйдө көп 1,5 айдан иштедик. Жакпаган, жакткан үй издеп жүрүп, акыры ошо үйдү таптык. Үйүңүздү таптыңыздар, Баракелде Үй үйүңүздөр. жакшы райондо, лифи бар, баары бар. Бар шарттары бар, Шарт менен, бар жогу менен. Бар болуңуз. Эми баягы очередке туруп атканда коркподуңуздарбы башында? Очередке туруп атканда кантип очередке турдуңуздар? Мындан бөлүк дагы кооперативтерге барып салыштырып көрдүңүздөрбү? Кандай болду? Көп деле салыштырып көрбөдүк. Биз YouTube'дан көрүп, условиялар жаккан үчүн барып, биринчи коркуу сезимдер болду. Кандай болду коркуу сезимдер? Коркуу сезимдер эми күйсөк бүргөбүз деп жазылып, рисковать рисковать этип жазылганбыз. Айтып өткөндөй бизден кээ биркин коркуп атпайсызбы сизче? Бизден дагы ошончо эле коркуп отурат да, бул жакта сиздин камеранын артында сиздерди көрүп суктанып отурушат. Эми ушул корккон инсандарга кандай совет айта элесиз, мындайча айтканда? Бул жашоодо рисковать этпесең, жашоош кыйын экен. Рисковать этиш керек, Аракет кылып, рисковать этип, сиздер дагы жазылып, үйлүү болуп калыңыздар. Үйүңүздөр маек болсун дейли да бир жолда. Рахмат. Эме кылалы, үйдү кимге өткөздүңүздөр ошондо? Кандай болду үй? Кандай максатта алдыңыздар? Кимге алдыңыздар үйдү? Бул үйдү биз апам экөөбүз келишип, карындашыма алып берип атабыз. Карындашым, Бул жак эжеңизге ошондо тагы карындашым ушинтип үйлүү болуп калып белек кылып Белек атасыздар. кылып Бар атабыз. болуңуздар. Мынакей урматтуу достор, көрдүңүздөр, мына ушул 300-чү кадрларыбыздагы буюрса Ош шаарынан үй алып турат. Сүйүнүчүндө чек жок, бар болуңуздар, үйүңүздөр кут болсун дейли. Анан дагы урматтуу достор, сиздер дагы үй алышты кааласаңыздар, биздин келечек турак жай кооперативге кайрылсаңыздар болот. Буюрса биз ар дайым үй алып берген сиздерге даярбыз.